урматтуу Алымқадыр Сәурединович, мен осы жердемін. Сізге біріншіден игілік қалаймын. Екіншіден Гүлнара Маришевна, сіз аябай жақсы білесіз, біз чоғып іштеп қойып аябай жақсы іштедіңіз. Алымқадыр Сәурединович, менде 2-3 сұраныш бар да. Бұл Москва район бойынша тез жардам уна бойынша біз Гүлнара Маришевна алдын алу сөйлескенбіз. Просто жетелек. Москва районға тез жардам уна екеуі сұрағанында уже 1 жыл мұрын. Анан Сокулг район бойынша. Сокулг район өзі өте чоң район екен. Ылдықы зона Нижний Чуйс, Жаңпақта, Жаңы жер өте алыс борбор жақтачы. Ошон үчүн алардағы тез жардам сурап қойып, анан ортодо ат башыда жаңы жерде аяқтан бір жатақхана ачыш керек деп суранғанда, ошол сиз жакшы карап коюңузчу суранышта. Анан мен билем да, ошол жаңылбас жак мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Бирок бул иш болуш керек да. Ошон үчүн сизден дагы бир чоң сураныш экен, ошол эки маселе карап коюңузчу. Рахмат сурооско, Карим Лимзараевич. Азыркы кезде мен бурдакы министр болуп жүргөндө ушул тарапка абдан көп внимание кылгам, тез жардамдарды ошондо биз ала баштаганбыз. Азыркы мынакей октябрда дагы абдан чоң партия келатат. И мынакей сиз айткандай Гүлнара Маришевналар карап биз каякта нуждаться эткен болсо ошол жака биз беребиз. Ошол үчүн синеке Московский район, Сокулук районун жазып алдым, сизге кат жүзүндө жымында болуп жообун берем. Рахмат. Анан Нурия Асылбековна, сиз өзүңүз түндүк жөндө аябай жакшы билесиз. Түндүк азыр аябай жакшы ачылды да, чын эле шарт түзүп калды. Сизге ырайыш билдиребиз. Бирок ылдыкы анан алыс жактан айылдарда элдер өзү колдоно албайт, эмне себептен алар билинбейт экен да, кантип колдонуш керек. Сизден биз сураныш, бир выездны кылбайсыңарбы, элге түшүндүрүп, иш ашылга бул Москва районунун Аксу айыл аймагында, анан Төлөк айыл аймагында, Акбашат айыл аймагында, Нижний Чуй, Сокулук жактан алар мен тигилер менен жолуп койсом, алар өтө суранып атат да. Үлгү катары алып барып, сиздин амбициялериңиз түшүндүрүп айтып коюш керек да, маалымат үчүн. Анан сон боюнча сиз алдын ала айтып коюңуз өзүңүз. Москва районунун башынан Иманов келип атса, мен ону сурап койдум. Сон ачылыш керек сөзсүз. Бирок каникулда мен Москва районго Беловский жактан барып койсом, аяктан дагы эле эч кандай шарт жок. Ошону сизден сураныш, аягыңа чейин алып барып коюңузчу. Быйыл аракет кылып коюңуз суранышта. Силерге барларга, Гүлнара Маришевна, барларга сизге ийгилик каалайм. Рахмат.